Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жарым жылдык иш планы. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Абдулазиз Кары Закировдун коомдогу диний маданиятты жакшыртуу жана муфтиятты өнүктүрүүгө багытталган 40 кадамдан турган стратегиялык иш мерчеминин алкагында дин башкармалыгынын алдыдагы 6 айлык иш планы. Диний башкармалыкты толугу менен электрондоштуруу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын санариптештирүү бир канча этапта жүргүзүлөт. КМДБнын тутумундагы бардык мекемелер бирдиктүү электрондук тармак менен жабдылат. Ага ылайык дин кызматкерлердин, хатиптер, имамдар, дош кызматкерлери өз ара байланышын мобилдештирүү, иш кагаздарды жүгүртүүнү автоматташтыруу, ашыкча кагаз иштеринин арылтуу жана дин иштери үчүн убакытты үнөмдөө жолго коюлуп, борбордук аппараттын түз көзөмөлүн шарттаган ЭДОК платформасы ишке кирет. Диний билим берүү системасы толугу менен электрондоштурулат. Буга ылайык окутуу жараяны санариптештирилип, абитуриенттерди кабыл алуу электрондук журнал жана сынактар онлайн жүргүзүлөт. Жалпы дождорго бирдиктүү окуу программасы киргизилип, негизги диний билим алууну каалаган жарандар үчүн окуу курстары, диний окуу борборлору, жалпы диний билим берүүчү медресе мекемелери, андан кийинки баскычтагы тереңдетип диний билим берүүчү ислам институттары жана академиялык деңгээлде окутуп изилдөө үчүн академияларды, университеттерди түзүү да ушул пландын ичинде каралган. Диний окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин деңгээлин аныктоо, бирдиктүү окуу программасынын ишке ашырылуусун көзөмөлдөө, билим берүүнүн жалпы абалын баалоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн дош студенттеринен жарым жыл сайын онлайн экзамен алынат. Бул аркылуу 2021-26 окуу жылдарга бекитилген Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясында жана КМДБнын уставында белгиленип, диний багыт катары тандалып алынган салттуу ислам дүйнө таанымы, ханафилик, матуридилик канчалык деңгээлде окутулуп үйрөтүлүп жаткандыгы боюнча статистикалык маалыматтарга жетишилет. КМДБнын бардык түзүмдөрүндө финансылык иштерди тиешелүү нормативтерге ылайык жүргүзүү, бир калыпка салуу жана борбордук көзөмөлдү орнотуу максатында бирдиктүү терезе коюлат. Мындай диний объектилерге түшүп жаткан каражаттар, инвестициялар жана каржылык иштер системаланат. Анын натыйжасында баары ачык айкын болуп, айлык акынын жана сый акынын адилеттүү бөлүштүрүлүшүнө жана көлөмүнүн кеңейишине шарт түзүлөт. КМДБнын структурасын өзгөртүүлөрдү киргизүү, кадрдык резервди түзүү, муфтиятта жана аймактагы түзүмдөрүндө олуттуу өзгөрүүлөр киргизилип, ага ылайык аймактардагы хатибияттардын статусун жогорулатуу, КМДБнын эл менен тыгыз байланышын шарттоо жана калайыкка диний кызмат көрсөтүүнү жаңы деңгээлге көтөрүү максатында иштер аткарылат. Муну менен катар мекемеде зарыл жана учурлаш бөлүмдөр ачылат. Кызмат орундарына кабыл алуу, кадрдык резервди түзүү жана дайындоо тартиби жөнүндөгү жобого конкурс аркылуу жүргүзүлө баштайт. Бул аркылуу диний кызматтарга билимдүү кадрлар тартылып, муфтияттын ишмердүүлүгү жакшыртылып, эффективдүүлүгү жогорулатылат. Коомдогу диний маданиятты өнүктүрүү, диний чөйрөгө инвестиция тартуу жана КМДБнын тутумундагы диний кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу. Муфтияттагы халал продукциясын өнүктүрүү бөлүмүнүн ордуна көп функционалдуу халал индустриясын өнүктүрүү жана ислам каржылоо борбору ачылат. Бул аркылуу калайыкты адал азык-түлүк менен камсыздоо иштери жаңы этапка көтөрүлөт. Ошондой эле дин тутунган жарандар ислам каржылоо принциптери боюнча тереңдетилген маалыматтар менен камсыздалат. Бул бөлүм КМДБга кириш алып келүүчү булак катары кызмат өтөп, диний мекеменин өнүгүшүнө салым кошот. Муфтияттын алдындагы толук кандуу диний стандарттагы вакф ачылат. Вакыттын ишмердүүлүгүнө ар бир диний кызматкер тартылып, элден зекет, үшүр жана садагаларын топтойт. Ибадаттык мүлктөр жана каражаттарды топтоо, бөлүштүрүү жана өз даректерини жеткирүү жараяны ачык айкын жүргүзүлүп, ар бир тыйымдын отчету коомчулукка ачык болот. Экинчи жагынан вакф аркылуу диний кызматкерлердин топтоочу катары айлыгы көтөрүлсө, бул багытта жигердүүлүк менен иш алып барган дин кызматкерлерине кошумча сый акылар каралат. Мындан сырткары, умра сапарларын уюштурууга активдүү катышкан дин кызматкерлеринин ишмердүүлүгү да бааланат. Жыйынтыктап айтканда, 2025 жылдын экинчи жарымында ушул сыяктуу олуттуу кадамдар жана реформалар ишке ашырылып, ислам маданияты өнүгүүгө багыт алат.